Өлкөнү кызамык оорусу каптап, ооруканалар бейтаптарга толуп жатат. Өтө тездик менен тараган жугуштуу илдет аба аркылуу жугуп, аягы өлүмгө чейин кептөөдө. Бул дарттан улам 1 жылда 9 бала чарчап калган айтылды. Алардын баары учурунда эмдөөдөн өткөн эмес. Ошол эле грипп боюнча, ошол ковид боюнча, ошол эле кор боюнча, краснуха боюнча, гепатит боюнча биз азыркы кезде ар бир муфтият менен да иштеп атабыз, элге дагы жеткирип атабыз. Мен азыр цифрасын айтсам, 22 000 киши кордон өтпөй коюп, 9 кичинекей биздин жарандарыбыз каза болушту. Ал боюнча да биз иштеп атабыз. Кызамыкка чалдыккандар Бишкек Ош шаарларында көп катталууда. Учурда Ош шаардык жугуштуу оорулар бөлүмүндө 80ден ашуун бала дарыланып жатат. Бейтаптардын көптүгүнөн атайын кошумча керебеттер да даярдалган. Илдетти жуктуруп алгандардын көпчүлүгү 1 жаштан 6 жашка чейинки жаш балдар. Арасында 3 айлык наристе да бар. Тууралуу билет элем, атынан кандай болуп, кандай оору болгонун башталганын билбеген үчүн үйдө 3-4 күн туруп калдык да, биз сүтүнөн эме кылдык, муздагыраак берип койдукпу деп ичи өтүп башталды. Температурасы көтөрүлүп түшүп ушундай болот да. Анан Бишкекте жаттык эле, ошо ичи өтүп жаттык да. 4 күн аякта жаттык, анан ошо кичине уколдон аллергия берип, ошондой деп ойлоп эме кылышты да, ошоктон эме болду деп ойлодук. Өлкөдө 20 күн ичинде кызамык оорусунун 536 учуру катталып, ооруканаларда абал курчуду. Мындан улам дарыгерлер оорунун алдын алуунун жалгыз жолу эмдөө экенин кулак кагууда. Вакцина жетиштүү болгон менен ата-энелердин эмдөөдөн баш тарткан учурлары көп. Бүгүнкү күндө алардын саны 22 000ге жеткен. Көбү диний көз караштан улам бул кадамга барышат. Вакцинасы эң эффективный, дүйнө жүзүндө эффективный вакциналардын бири да. Муну бир жолу баягы 1 жашка чейин бир жолу алат, анан мектепке жашына барганда алса эле ошол боюнча өмүр бою иммунитет сакталат, оорубайт да. Мына биздин поколение ошондой эле алып келгенбиз, эч ким отказ деле берген эмес, мындай бардык эле алып келген да. Азыркы немелерди немеге жана эмдөөгө чакырса эле бардык ушу каршы чыгып эле бардык неме ошон көп нерсе ошо эмдөөдөн баш тарткандар болуп атат да. Азыр ооругандардын арасында бардык эле эмдөөдөн баш тарткандар основной. Анан кийин ал ортодо сасык тумоонунда толкуну күч алды. Акыркы 1 жумада эле өлкө боюнча 9 000ден ашуун бейтап ооруканага келип түшкөн. Ош облустук балдар ооруканасында да абал курч, анда дарыгерлер түнкү кезметте 1 суткада эле 60тан ашуун бейтаптарды кабыл алышууда. 2-4 балам тең ооруду, грипп болуп үйдөчү. 1 айдан бери жөтөлүп, лечение алсак деле кайра повтор жөтөлө берди. Азыр канча күндө бир доза аласыз? Азыр уже биз бул жерге 19 күнү келип түшкөнбүз өзү. Түшүп анан өтө тяжелый болуп, реанимацияга түшүп калдык да. Температурасы низкий болуп түшүп кетти да. Баламчы эме албай. Ошо реанимациядан 4 күн жатып чыктык. Кудайга шүгүр азыр жакшы, палатага кече которулдук да. Курч респиратордук вирустук инфекциялардын өсүшүн дарыгерлер аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө байланыштырышат. Көп эсе балдар тумоону бала бакчадан, мектептен жуктуруп алышууда. Жок, азыркы моментте 8 январдан баштап биздин дарыгерлер өздөрү иштеп атышат. Кошумча 2 педиатр и 2 ординатор коюп атабыз кабыл алуу бөлүмүнө. Ошондой эле түнкү күзөттөгү хирургдар жана түнкү күзөттөгү реаниматологдор жардам берет эгер бейтап көбөйсө. Күнүнө мисалы кечки сменде, бүгүнкү түнкү сменде 68 бейтап кайрылган. 68 бейтаптын 63-ү кеңеш берилип кетирилип атат, а 5-өө жаткызылып атат. 5-өө дагы 1 күндүк бөлүмдөргө жатып атат, кеңеш наблюдение кылыш үчүн. Сасык тумоого айрыкча Бишкек Ош шаарларынын Чүй облусунун тургундары көбүрөөк чалдыгып жатканы айтылды. Ошол эле учурда акыркы жумада COVID-19 вирусуна чалдыккан 5 бейтап ооруканаларга барган. Ушул тапта саламаттык сактоо уюмдарында карантин жана беткап режиме киргизилген. Республика боюнча курч респиратордук вирустук инфекциялардын жана сасык тумоо боюнча мониторинг уланып жатканы маалым болду. Алмагүл Эрке Байгызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.